ушул четке айыл болгондон кийин дайыма бир көмүскөдө калып жүрөбүз да. Өткөн немелерде да айтылып ушундай көп көйгөйлөрдүн баарын айтып барабыз деле эмнегедир чечилбей калып калат да. Анан ошол үчүн биз баягы ынтымактуу бололу деп өткөн выборлордо да, өткөн жанагындай чогулуштарда да, мен местный выборлордо айтып атам. Анан ошондойдо да чогулуп ушу жаштар азыр абдан активный болуп чоң күчкө айланды. Азыр могу өткөн немеде да мен байкадым, азыр да ошондой болуп калды. Мурдагыдай кайдыгер эмес. Өйдөнкү жогорку аксакалдарга караганда азыр жаштар көбүрөөк жүгүрүп баштады. Бул бир жагы теге өйдө жактагы жакшы саясат деп ойлойм. Анан ылдый жакта өзүбүздүн айылыбыз, өзүбүздүн көчөбүз деген, өзүбүздүн мындай паркыбыз, ушундай бир жакшы бир инициативалар пайда болду да, ошонун баары ушул өзүбүздүн айылдын өнүгүшүнө алып келди. Азыр айылда мисалы бирдеке болуп атса да, бирөө жарымдар бир кырсыктап калса да, мына баары жок дебейт, ушу жаштар баштап чогулта коюп, тигип кыла коюп, ушундай иштерди жасап келишип атат. Анан берде мен айтайын дегеним, эми жогору жакта баары айтып кетти сенин эмгектериң. Анан ага чейин жана Байшеке да айтты, Байшеке эме болуп атканда мен анда депутат болчумун действующий. Сен баягы өтө чоң баягы немелер болбосо дагы майдарак немелерге көп жумшадык. Сенин жана айткандай техникалардан бул кишинин техникалар өйдөнкү жана кеңде эмеде иштеп жүргөндө ушул иштен уруксат алып ушул техникаларын колдондук. Буну эми айтып койбосок болбойт. Буга чейин эле инвестиция кылган. Анан ар бир эмгек бааланыш керек да. Ошо жана айыл өкмөтүндө да неме деген бюджет деген жазында каралат да, айтылбаган нерселер чыга калат. Анан акчаны каяктан табасың? Акчаны издөө башталат. Ошондой учурларда көп акчалай да жардам берген. Медер эзиңде де турабы? Мен али ошол эзимен кеткен жок. Мына акчалай ошол убакта таба коесуң. Депутатты деле эл айтат, барып берди оңдобойсуңар, терди эме кылбайсыңар деп. Өкмөткө сайсаң сен карап берген бюджеттен чыга албайм деп анысы колун шилтеп турат. Анан ошондой учурларда ушундай чыган балдарга кайрылып жүрчүк. Мына ошонун бири медер. Рахмат сага, ошол убактарда деле көп жардам бердиң.